Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatуу жамаат, жер бетинде жакшы инсандар бар, жер сакталып турат. Ошол жакшы инсандардын себебинен Аллах Таалам жалпы жаратылган махлуктарга ырысы берип турат. Ошол жакшы инсандардын катарын толуктаган, ошондой элибиздин сыймыгы болгон, элибизге кызмат кылып аткан, Аллах Тааламды сүйгөн, Аллах Тааламдын ыраазылыгын издеген Бекболду деген уулуңуздар бар. Москва шаарында ошол теплоход ачып, элибиздин, эже карындаштарыбыздын, ага инилерибиздин сүйүнүшүнө, кубанычына себепчи болуп кызмат кылып жүргөн агабыз бар. Ушул убакыттан пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Мына теплоходдо көптөгөн оюндарды уюштуруп, жакшылыктарды уюштуруп, ошол жакшылыкка себепчи болуп, жакшылыктын ачкычы болуп, ошол Бекболду агабызды кадырлап, сыйлап, ишенип, ушул Иман Аманат фондунун кылып жаткан жакшылык иштерине деп садака которуп аткандар бар. Мына сиздердин садакаңыздар, эхсаныңыздар өзүнүн учурунда, өзүнүн адресине келип жатып атат. Ушул кылып аткан жакшылыгыңыздардын берекетинен Аллах Таалам баарыңыздарга дүйнө жана ахиреттин толук бактылуулугун берсин. Дүйнөнүн дагы бейишине киргенге, ахиреттин дагы бейишине киргенге Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берген болсун. Жер бетинде бул жалган дүйнөдө акчага муктаж кылбасын, ахиретте Аллах Таалам соопка муктаж кылбаган болсун. Ушул Бекболду ажыбыздын дагы Аллах Таалам иштерине ийгилик берсин, үй бүлөсүнө үй бүлөлүк бакыт, үй бүлөлүк бактылуулук берген болсун. Уул кыздарына дагы өзү сыңарындай, өзүдөн өткөн, эли журтуна кызмат кыла турган, чыгаан, патриот эр азамат уулдардан кылган болсун. Ушундай карышкырдан кайраттуу, арыстандан айбаттуу, элим деген, жерим деген уул кыздарды Аллах Таалам көп кылган болсун. Урматтуу жамаат, мына Москва шаарында эс алам дегендер, ошол Бекболду ажыбыз менен сүйлөшүп, кабарлашып, мына теплоходко барып, иштеген, эс алганды дагы билиш керек дейт го. Анча мынча эс алууга дагы чыгып туруңуздар. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.